Кутман таңда күн чубап, саламдашсак жаркырап, окуу сабак обагын унутпайлык арубак. Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн кайрадан мекен таануу сабагын баштайбыз балдар. Сабактын алдында баарыбыз жагымдуу маанай түзүп алалык. Күн шууласы жаркырап, бизге тийсин батыраак, күлүп, ойноп өсөлүк, балалыкта жадырап. Балдар, азыркы жагымдуу маанай силерге жактыбы? Анда эмесе, жаркыраган күнгө окшоп, баарыбыз чогуу жылмайып алалык. Алтын эреже. Берилген маалыматтарды кунт коюу менен угабыз, сабакка активдүү катышабыз. Ар дайым адептүү болууга тарбияланабыз. Өздүк гигиенаны таза сактап, ден соолугубузду таза, чың кармайбыз балдар. Кана балдар, биз өткөн сабакта жаныбарларды багабыз темасы менен таанышканбыз. Демек, биз адан эмнени үйрөндүк? Албетте, үй жаныбарларын кантип багууну, аларга кандай аяр мамиле керек экенин үйрөнүп билдик. Эми балдар, биздин бүгүнкү жаңы темабыз ата мекенимдин жаратылышы балдар. Демек, биз бүгүн ата мекендин жаратылышы жөнүндө таанышат экенбиз. Карагылачы, силерге көз алдыңарда кандай кооз, кандай көркөмдүү жаратылыштын сүрөтү берилип турат. Сабактын максаты ата мекенибиздин жаратылышынын кооздугу менен таанышасыңар. Жаратылышка, жаныбарларга аяр мамиле жасоого үйрөнөсүңөр. Мекенди сүйүүгө, коргоого тарбияланасыңар. Биз билебиз балдар, биздин ата мекенибиз, туулган жерибиз бул Кыргызстан. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз, көркөм. Биздеги бийик тоолор, агын суулар, жайнаган кызыл тазыл гүлдөр биздин жаратылышты көрккө бөлөп турат. Жаратылыш деген эмне? Жаратылыш бул бизди курчап турган айлана чөйрө. Жаратылыш жандуу жана жансыз болуп экиге бөлүнөт. Жандуу жаратылыш өсүмдүктөр, жаныбарлар, ал эми жансыз жаратылыш асман, булут жана башка жансыз нерселер балдар. Демек, Кыргызстандын, биздин ата мекенибиздин жаратылышы абдан кооз, сөз менен айтып жеткиз. Көркүм түстүү жайнаган кызыл тазыл гүлдөрү, миң түрлүү жан жаныбарлары, көк асманы, бийик тоолору, аппак мөңгүлөрү, көк кашка тунук суулары, таза абасы, жайлоолору менен көрктүү. Биздин өлкөбүз өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, канаттуулардын түрүнө бай. Талааны көрккө бөлөгөн кооз гүлдөр көздүн жоосун алат. Мисалы, байчечекей, жоогазын, айгүл гүлү, кызгалдак. Бул гүлдөр жаз келер менен гүл ачып, баарыбызды кубантып келет. Ал эми өсүмдүктөрдөн пахтаны мисалга алалык балдар. Карагылачы, аппак пахта. Бул Ошто, Жалал-Абадта өсөт. Пахтадан балдар биз кездеменин түрүн алабыз. Жана дагы азык-түлүк катары майын колдонобуз. Азаматтар балдар, карагылачы, бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Албетте, жаңгак өсүмдүгүн көрүп турасыңар. Ал эми биз жаңгак токоюн арстанбаптан кездештирсек болот. Жаңгак бул ден соолукка абдан пайдалуу азык балдар. Эми балдар, бул сүрөттү карап чогуу ойлонобуз. Биз эмнелерди көрүп турабыз? Жаныбарлар, тоо кийик жана ак илбирс. Будан сырткары биз аю, карышкыр, түлкү, бугу,
марал деп санап өтсөк болот. Ал эми куштардан карагылачы: бүркүт, шумкар, ылачын, улар жана да каркыра турнаны кошсок болот. Аккуу, көптөгөн куштардын баарын санасак болот балдар. Жакшы балдар, аз болсо да музыкалык тыныгуу алып алдык. Эми балдар, кыргыз жеринин кереметтүү көлдөрү жөнүндө кеп кылалык. Мисалы, бул сүрөттөн силер кереметтүү ысык көлдү көрүп турасыңар. Ысык көл, Сары Челек, Соң көл, Чатыр көл сыяктуу көлдөрүбүз ар бир адамды кооздугу менен суктандырбай койбойт балдар. Бул көлдөрдүн аттарын дептерге жазып, эсибизге сактап калабыз. Демек, ата мекенибиздин ушул кооздугун жоготуп албай, сактап туруу бул биздин милдетибиз балдар. Ар кай жерге, сууга акыр-чикирди таштабайлы, даракты кыйып, жаш көчөттү жулбайлы, куштардын уясын бузбайлы, балапандарды өлтүрбөйлү. Бул сүрөткө көңүл буруп, жакшылап ойлонгула балдар. Булар туура иш жасап жатабы? Жок, албетте, бул туура эмес. Жаратылышты коргоо биздин эң ыйык милдеттерибиздин бири балдар. Кана эмесе балдар, эми чогуу олтуруп кластер түзөлүк. Демек биз бул кластерге Кыргызстандын көлдөрүн атообуз керек. Ойлонобуз, кандай көлдөрдү билебиз? Албетте, силер таптыңар деген ишеничтемин. Демек булар Соң көл, Кал суу, Ала көл жана Ай көл балдар. Бул көлдөр жана аталган жок. Ошондуктан силер таанышып калсын деп кластер аркылуу тааныштырып жатабыз. Азаматтар, көлдөрдү жазып алдыңар, Эми балдар, баарыбыз чогуу кыргыз жеринин тоолорун атап чыгалык. Кана, ким кайсы тоону билет? Ойлонгулачы. Ойлондукпу балдар? Анда эмеске бизде жообу даяр. Алар Ала тоо, Тянь-Шань, Хан-Теңир, Памир жана Жеңиш тоолору. Ушинтип балдар, биз бүгүнкү темада кыргыз жеринин жаратылышынын кооздугу менен тааныштык. Жана биз өз мекенибиздин жаратылышын аяр карап, сактап, ыйык тутаарыбызга үйрөндүк балдар. Азаматтар, силер ар дайым өз мекениңерди сүйөсүңөр деген ишеничтемин. Эмесе бүгүнкү тапшырма балдар. Мекен таануу китебинен 60-61 беттеги текстти өз алдынча окуп, өз сөзүбүз менен айтуу. Кыргызстандын жаратылышын көркөмдөп сүрөткө тартуу жана өз алдыңарча өсүмдүктөргө кластер түзүү балдар. Эмесе балдар, бүгүнкү сабак силерге кызыктуу болду деген ойдомун. Сак саламатта калгыла. Ар дайым тазалыкты сактап,
ден соолугуңарды чың таза кармоого аракет жасагыла.